Aman Наматов атанын сурагында 7-бөлүм. Арзугул Кенжебековичтин юбилейи өткөндөн кийинки жумалардын бир күнүндө Жиде эже саякты келинчеги менен үйүнө атайын мейманга чакырды. Күйөөсү экөөтөң ага абдан ыраазы эле. Бир туугандан артык иш жасап берди дешип, экөө ооздорунан түшүрүшпөйт. Келинчеги менен үйгө чакыралы, ыраазылык билдирели деген Арзыгул. Бул кабарды угуп саяк ичинен кымыңдаган. Чөнтөгүнөн акча үзүлбөй калгандан бери ал өзүн ишенимдүү сезет. Сөзү өтүмдүү, тартынбай колдо бар адам экенин билгизип, кандай болсо да, ким менен болсо да өзүн теңдей карманат. Мурдагыдай тайсалдап, басынып турганы жоголгон. Келинчеги Тилеш да кыйла өзгөрдү. Баягы сүрмүйгөн, чукчуңдаган арык кара келин жок. Ак жумал тартып ирденип, алтын шакек тагынып, косметика колдонуп, кылыгы чыгып, күлкүсү бийик. Кийимди да шаардыктарча бир күндө 2 рет которунуп кийинет. Экөө кечки 7 болгондо Арзыгул Кенжебековичтин үйүндө болушту. Жиде эже аларды кучак жайып тосуп алды. Келгиле садагалар, жогору өткүлө. Эже, баш оору жазылып бүттүбү? Деди саяк барбалактап. Эбактан бери бул үйдө жашап, жытыгышкан адамдай ашкана жакты аралай чаап, Жидеге ошонусу жагып, бир тууган иниси келгендей жетине албай күлүп жайнады. Кандай десем, жазылып деле бүтө элек. Анда бүгүн ооруган баштарды биротоло жазабыз. Байкем келе элекпи? Келип калат, сиңдим, тартынба айланайын, бөлмөгө өт, деди ал дагы эле босогодо батынбай турган саяктын келинчегине. Сиңдиңиз эмес эле келиниңиз, төркү бөлмөдөн айланабы? Кел ай бери, сенин ордуң ашкана. Кайнежеңди чуркатып коюп, төрдө чай ичкиң бар, Кой антпе, бүгүн мейман болот келиним, деп Жиде чындап эле Тилешти коргоду. Эже, сиз менен эле бирге болом, чын эле мен келиниңизмин да. Саяк туура айтат, кантип эле төргө өтөйүн, деди Тилеш. Ашканага кирип, эжесинин колундагы чыныларды ала койду. Во, эми ордуңду таптың, деди саяк аны кубаттап каткырып күлүп. Эртеден бери тынчтыкта мемиреген үй ичи заматта бака шаккага толду. Мейман келбей эле өз кишилер шаттанып отурушкандай. Чочуркаган, кысынган эч ким болбоду. Жиде да бул экөөнүн ою менен болуп, казан аягына аралашып кеткендерине сүйүнүп, эми алар өткөн жолку тойдун тамашасын эскеришип, шарактап күлүп жатышты. Бир да орун бош калган жок. Чакырылгандардын баары келишти. Кандай жакшы болду, эже. Укмуш болду, ишенсең иним. Али күнгө чейин ошол тойдун чындыгына ишенбейм. Мага бир сонун түштөй сезилет. Байкем ыраазыбы? Аны сураба, кубанганын айтпа. Ал мага таң калат. Кантип сен ушундай той өткөрдүң? Сен жөн аял эмессиң. Сени мен эми чындап тааныдым. Кандай асыл адам экениңди эми билдим деп. Жиде санын чаап каткырып күлдү. Мени жөн эле укмуш көрүп калды. Байкем сизди буйруса төбөсүнө көтөрүп жүрө турган болгон экен анда. Ошондой эле болуп калды. А мен айттым, саяк иниң анын баарын жасаган. Саяк болбосо мындай той өткөрбөйт элек десем, да мыкты жигиттер болот экен. Эми ал менин бир тууган иним болот, деп аябай ыраазы болду. Дасторкон тирелди эже. Эл көп келгенде чочудум эле, бир сыйра жегенден кийин кээ бир столдордо тамак жетпей калабы деп. Жетмек турсун бөксөргөн жок. Укмуш эле болду иним. Айтып жатам го, түш сыяктуу сезилет. Мына ак дасторкондо отурабыз. Экөөңө бир нерсени айткым келип атат. Бир жылы Арзыгул байкеңдин курдаштарынын бири той берди, бир кафеге. Колунда бар жигит. Комбинаттын ген директору болуп турган анда. 100гө жакын эле киши келгенбиз. 10 чакты узун столдор коюлуптур. Ар бири столдо 10 киши отурган эле. Ошону көргөндө аябай таң калгам. Ушундай көп кишиге кафеде оокат берип жатат. Мынча акчаны кайдан тапты экен деп. Анан ойлоп коем.
Эгер Арзыгул экөөбүз той берсек, көп болсо ушул жердеги 2 столго жетерлик күчүбүз болот. Мынчалык элди чакырып кайдан дегем. Ошонумду Кудайым угуп күлүп койгон окшойт. Шашпай тур. Маалы келгенде еще кандай той бересиң деп. Алдыдан үмүт үзбөй азды эмес көптү тилеп жүрүш керек окшойт. Кудайым берем десе ченебей берет тура. Не деген той болду? Көз тийбесин. Тфү. Эшик шыңгырады. Тилеш ордунан тура калды эле жийде отургузуп койду. Арзыгул келди окшойт, мен өзүм. Ал эшикти ачканы кетти. Арзыгул Кенжебекович экен. Сүйлөшкөндөрү угулуп турду. Келиштиби? Келишкен көп болду. Кечиктиң го. Кармалып калдым. Мен азыр кардым ашты. Тамак даяр, сени күтүп отурабыз. Арзыгул Кенжебекович келгени сөз мурдагыдан да кызып, той жөнүндө кеп уланып, саяк макталып, булардын боорлошкон сый тамагы түнкү 11ден өтүп барып аяктады. Жыйынтык сөзүндө Арзыгул Кенжебекович чын ниетинен буларды айтты. Жаштыгым эмгек менен өттү, умтулуу менен өттү. Максат коюп ага жетүү үчүн жанымды үрөп, өзүмдү аябадым. Акыры жаман болгонум жок, Кудайга шүгүр. Саяк иним, юбилейим менин өмүр жолумдагы эң шаңдуу, эң чоң майрамым болду. Мындай шаттыкка бөлөнөм деп күткөн эмесмин, ойлогон эмесмин. Ыраазылык жашоому. Сага иним, ыраазымын. Ага ини бололу мындан ары. Жуурулушуп жакын бололу. Жакын экенибизди билгизип, бир жашыруун сырды айтып коеюн өзүңө. Азырынча ичте болсун. Кызмат ордуң жаңырды. Үчөө тең баштарын көтөрүп туруп калышты. Жийде күтүлбөгөн кабардан чочуп ордунан тура калды. Арзыгул Кенжебекович күлүп жиберди. Отур, коркпо, жакшы кабар айтамын. А көрөкчө камына бер, ордун жуйсуң. Ошондой эле болсун. Бүгүн кол коюлду. Бажы кызматына башчылыкка барып жатам. Саяк кучагын жайып барып, байке, кут болсун, ордуңуз бек болсун, дагы бийиктеңиз деп кучактап өпкүлөп жиберди. Жууганды шашпайлы, айттым го, азырынча ооз ачпайлы деп. Буюрса бул кызмат жооптуу кызмат. Бардык эле адамдарга ишеним көрсөтүлө бербейт. Андай ишке ойлойм, башкалардан кем иштебеймин. Бардык күч аракетимди жумшайм. Арзыгул Кенжебекович колун саяктын инине койду да, агалык көз караш таштап өзгөчө бир жакындык менен айтты. Азырынча иштеп тур иним, дайындап кетем. Мен жаңы ишти өздөштүрүп, аке чүкүсүнө чейин таанып билип алайын. Анан өзүмө кызматка алам. Бири-бирибизге жөлөк таяк болуп бирге иштешебиз. Экөө бир туугандарча кучакташып туруп, рюмкаларын кагыштырып ичип жиберишти. Байке, ыраазымын. Сиздин бул жакшылыкты өмүр бою унутпаймын, деди саяк берилгендигин билгизип. Ошол учурда жийде аркы бөлмөдөн чепкен менен Бакай калпак Тилешке жоолук алып чыга келди. Байкеңдин 50 жылдык тоюнан эстелик болсун. Байкеңдей болуп кызматчы бол, эл кадырлаган азамат бол. Ал саяктын башына калпак кийгизип чепкен жапты. Сен да келин балам, жолдошуң менен дайыма бирге болуп өркөнүң өрөссүн, деп Тилешке чачпактуу шалпар жоолук салды. Баары ыраазы. Мечитке айылдын орто ченинен тоо этектеген тектирчеден орун беришти. Айыл өкмөтүнүн чечими чыккан кагазды колуна алары менен саяк өтүкчүгө ал кабарды маэстрого билдирген. Жакшы, анда мындай кылалы, деди маэстро. Сайханды ал. Эртең таңында ошол жерде бололу. Кандай жер экен, өз көзүм менен көрүүм керек. Куп болот кожам. Өтүкчү маэстронун бул ишке маани берерин күткөн эмес. Оңою менен боло турган ишке аралашпаган бул адам мечиттин курулушуна кызыгып жатканында кеп бар эле. Таңкы саат 5-те төө ашууга бурулган жолдо күтөм. Кол балтаны күрөөрүң менен белги берип, жол көрсөтүп алдыга түш. Куп болот. Өтүкчү эртеси саякты машинасына отургузуп, таңкы саат туптуура 5 болгондо жибек жолунан төө ашуу тарапка бурулган жерге жетип келишти. Кол балтанын караанын алыстан эле байкашкан. Өтүкчү машинесинин жарыгын 2 ирет өчүрүп жандырып, тигилер
тигилер артына түшкүчө жайлантып алды. Жарым саатка жетип жетпей алар айылды аралап кирип келишти. Уйлар, койлор жайытка чыга башташканы менен кыймыл аз, тынч эле. Саяк алдыга түшүп, мечитке бөлүнгөн жерди көргөзүп жүрдү. Жерди кенен беришиптир. Сыягы айылда пайдаланылбай ээсиз жаткан жерлер көп окшойт. Мечиттин алган ордунан бөлөк 15 сотуктай бак-шак отургузганга да орун бар экен. Айылдын орто чени болгон менен тоо этектеп текстирче жер экен. Жакшы жери илгертеден конуш болгонго, эски арыгы бар, али күнгө чейин суу агат экен. Маэстро үндөбөй саяк көргөзгөн жерлерди кыдырып чыгып, анан тоо тарапты карап четтей басты. Өтүкчү экөө ээрчишкен жок, туруп калышты. Саяк аны биринчи көрүшү. Кара көз айнекчен болгон соң кандай адам экенин билүү кыйын эле. Ал машинеден чыкканда саяк утурлай басып кол берип учурашууга ниеттенди эле өтүкчү аны акырын жеңден тартып токтотуп койду. Алар жөн гана баш ийкешип саламдашкан. Айта бер деген өтүкчү саякты алдыга бастырып, кай жерден кай жерге чейин экенин көргөз. Маэстро айланасына дагы бир ирет көз чаптырып, ойлуу турду да өтүкчүгө карап калды. Сен туруп тур, деди өтүкчү саякка. Шефке керек болуп калдым окшойм. Өтүкчү маэстрого басып келип, сөз күттү. Жакшы жер экен, баары дурус. Дубалың курганда бөлүнүп берилген жерди бүтүндөй курчагыла. Куп болот, кожам. Мечиттин орду тоо тарап болот. Маэстро өнүн бастап, өтө сырдуу кепти айтты. Ошол тарапка жашыруун жол болсун. Билем. Мечитке кирген дарбаза келген жолду карагыдай кылгыла. Сөзсүз. Андан тышкары жүк тартып киргенге экинчи дарбазаны түндүк тараптан чыгар. Байкадыңбы, туура кеткен жол бар экен, тетигине. Ал колун сунуп оң тараптагы туурасынан кеткен кара жолду көргөздү. Ошого чейин жол салгыла. Кенен болсун, асфальт болсун. Көп болсо 50-100 кадам жер экен. Чыгымы деле жок. Айыл өкмөтү менен макулдашкыла. Жарайт. Буйруса биздин иштин жүрүшүндө жакшы шарт түзгөн коопсуз жай болот. Курулушчуларды өзүң танда. Саякчанды катуу карма. Ал жагынан кадырыңыз жай болсун. 3 айда бүткүлө. Күздө жүктү түшүргүдөй бололу. Куп болот, кожам. Калган кепти кийин сүйлөшөбүз. Мени узатпа. Маэстро шарт бурулуп машинесине турган түзөнгө бет алды. Саяк бул табышмактуу адамга таңданып карап турду. Өтүкчү ага басып келди. Жакпай калдыбы? Деди саяк чочулап. Жакты. Мындай сонун жерди ким жактырбасын? Тездеткиле, күзгө чейин иштеп калсын дейт. Ким болот бул адам? Өтүкчү кытмыр күлгөн болду. Көптү билсең картайып кетесиң. Агөрөкчө чамда 3 күндөн кийин куруучулар келет. Мен эмне кылам? Сенби? Сен деген аларга болгону мечиттин ордун көрсөтүп бер, азыркыдай кылып. Казыктар кагылып даяр экен го. Анан саякчан мечит курдуртуп жаткан адам болуп эртели кеч эл көзүнө көрүнүп тур. Күйүп-пышып курулушка керектүүлөрдү издеп жүргөн болуп, таап келген болуп, макулдашып жаткан болуп, таап келгени кеткен болуп, бир жумага айылга келбей. Актер бол, актер. Тамаша кылбаңызчы. Тамашасы жок, кеттик үкөм. Кайда? Шаарга, анан кайда болмок эле? Жок, байке, атама апама кире кетели. Каймак жеп, анан айран ичип дегендей. Болбойт, өзүң деле ойлобойсуңбу? Эмне үчүн бул жерге таңынан келдик? Элге көрүнбөйлү, бейтааныш адамдарга жолукпайлы дедик да. Калп эле билмексен болосуң. Ой, кул саяк. Алар машинеге отурушуп, айылдын бир да адамына жолугушпай кайрадан шаарга жөнөп кетишти. Арадан 3 күн өткөндө саяк айылга эрте келди. Таңынан келип айыл өкмөт башчысы Намазбекке жолукту. Ал жаңы эле туруп короодо экен, чочуп кетти. Ой, тынччылыкпы кайдан? Бүгүн ишти баштадым, ошону айтып коеюн деп. Менден эмне жардам керек? Эч нерсе. Менин куруучуларым сайдан таш ташышат. Кимсиңер, албагыла, кеткиле деп жүрбө. Дебей калайын.
Бекер мечит куруп жатсаңар кубалап жинди болупмунбу? Агөрөкчө ысык оокат уюштурайынбы? Жок, алагды болбо. Кээде гана сыртынан көз салып коюп тур. Айылды билесиң да, бирөө жарымы барып баштарын оорутпасын. Карап турам. Мен деле күндө келгенге аракет кылам. Кеттим анда. Чайга отур, шашпа. Рахмат, мени күтүп жатышат. Саат 9-га шаарда ишимде болуум керек. Шашылыштырбайсыңбы? Баса, сени Аким Мамат Садыкович сурап жатат. Неге? Керек деди, келип калса жолуга кетсин деп өтүнгөн эле. Таанышат го сыягы. Көрөбүз, деп койду саяк чолоосу жок адамдай баалана. Анан Аким сураганга корстон болуп калды. Болуптур, мен кеттим. Рахмат, саяк. Бүт айыл сени мактап жатышат. Азаматсың. Дагы макташат, көрөсүң. Алган колдон берген кол артык. Саяк эми үйүнө атасына жолукканы келди. Келип учурашып, алы жайын сурашып алып, мечитти куруу башталганын, жумушчулар таш түшүрүп жатышканын, ара-чолодо келип кетип турарын айтып, ата-энесин ыраазы кылып жөнөп кетти. Ошол күндөн тартып айылдын кишилери карысы деле жашы деле мечиттин пайдубалын кура баштагандарды кызыгып карап кетишет. Эртели кеч малын айдап чыккандар, мал тоскону келгендер 2-3төн топтолушуп, четкерээк жерде көк майсанда малдаш урунушуп, жан тая жатып алышып, карагандары эле, кеп кылгандары эле мечит кургандар. Кайдан келгендер экен? Саяктын таап келген усталары окшойт. Айылдын балдарыбызды кошуп алса го. Саяк кошсо да келишим түзгөндөр кошпойт. Туура, акчаларына тең орток болот. Булар ташты аябай көп ташып жатышат да. Мен да ошого таңмын. Мынчалык ташты эмне кылышат? Таш коргон болот окшойт сыягы. Жумушчулар сайдын чоң-чоң таштарын чогултушуп, машинелерге жүктөшүп жөнөтүп жатышты. Машинелер болсо коргон өтө турган жерди кыдырата дөбө кылып, таштарды төгүп кетип жатышты. Сайдын ташы аз келгенси ары Капчыгайдын кызыл күрөң көгүш келген түстүү таштарын да тартып келишти. Мынчалык дөбөлөнгөн көп таштарды көргөндөр таң калышат. Шумдугуңгур, бул саяк дегениң жалаң таштан мечит тургузат окшойт. Бекер болгону менен биз аны пайдаланып жатабызбы? Бул кандай кылат болду экен? Кызыкты жакында көрөбүз. Айткандай эле куруучулар таштан дубал тургуза башташты. Бир тобу килейген темир барскон менен таштарды ыгынтап, бөлө чаап жатышты. Эт чапкан касапчылардай жөн эле. Адегенде ашкабактай даңкайган ташты кармалап көрүп, ары оодарып, бери оодарып карап туруп, анан бир жөнү келет окшойт, бөлүнө турган жигин табышат окшойт. Таап туруп, керилип туруп, 2-3 жолу барскан менен урганда таш экиге бөлүнүп кетет экен. Анысы ал. Баарынан да таш коюп жаткан өнөрүн көр. Кыш койгондой эле кынаптап, жалама аскадай мизилдетип, дубалынын жылмакайын айт. Ар бир 20 кадамга келгенде жалаң кызыл таштар менен аземделип, 4 кырдуу кооз таш устундар менен бөлүнүп, анан кайрадан уланып. Таш коргон болот экен десе көбү нааразы болушкан. Ата, арзандын тузу татыбайт болуп, мечитибиз таш коргон болсо, ала-була ала чапан кебетеленип. Айылда илгери малчылар курган таш коргондордун урандылары бар эле. Одур-содур, урчук-бурчук, бозоруп, ыраңы суук көзгө. Таш коргон десе эле ошондой болот турбайбы деп ойлошкон. Кайдан? Күн өткөн сайын бийиктеп, сымбат сынына чыга баштады. Көргөндөрдү таңдантып, кылчак-кылчак каратып. Эй, таштан да ушунчалык кооз дубал болот экен, Москвөнүн кызыл Кремлине таң калгам көргөндө. Өлүп кетейин кем калса. Анда биздин бул мечит өзүнчө эле Кремль болот турбайбы? Мечитти кандай болот курулганда айтарбыз. Дубалы бир укмуш, мындайды көргөн эмеспиз. Сайдын бекер жаткан ташынан укмуштай кооз дубал курулаарын өз көздөрү менен көргөндөр эми куруучулардын тынчын ала башташты. Мага дубал куруп бер. Канча аласың? Качан бошойсуңар? Кийин барайын, дарегиңди бер. Усталар сөзгө сараң немелерби же чоочун адамдар менен сүйлөшкөндөн чочулушабы, бири да жооп беришпейт. Кары болчу ашыркулду көргөзө беришет. Эми ашыркулду тээректегендер көп. Ашыке, көндүрүп бер. Иштеп жаткандар ишин таштабайт да.
иш бүткөндөн кийинкиге көндүр. Аны саякка айткыла. Саяк макулдатпаса буларың башкалар менен сүйлөшө турган түрлөрү жок. Айылдагы уста жигиттер атайын келишип саат бою таш коргондорду карашып үйрөнүп жатышты. Сыргак деген жаш бала дегенде Ашыркулга келип жалдырап, анан Саяк келгенде ага жабышты. Мени буларга кошуп койсоңуз бекер иштеп берейин. Бекер иштеп эмне азап сага? Үйрөнүп алам да. Сени алар жакын жолотпойт. Биз келишим түзгөнбүз. Келишим боюнча курулушка бөлөк адамдарды аралаштырганга менин акым жок. Эгер шартты бузсам, ири суммадагы мага штраф салынат же иш токтотулат. Баланын башы шылкыйды. Желкесин кашылап кетпей тура берди. Усталарым мага арызданышты. Айылдыктар ишке тоскоол кылып жатышат, алагды кылып жатышат дешти. Ошондуктан мен Ашыркул байкеңе катуу эскерттим. Бир да киши курулуучуларга жакын басып келишпесин дедим. Сыргак улутуну алып шылкыйып жөнөдү эле Саяктын боору ооруду, кайра чакырды. Болуптур, 3 күн алар менен иштеш, 3 күн жетеби? Жетет байке, рахмат. Бир шартым бар. Айтыңыз. Ташты тең бөлгөндү үйрөн. Таш койгонду, кырын чыгарганды, бурчун чыгарганды жакшылап үйрөнөсүң. Болуптур. Дубал курулуп бүткүчөктү бол. Кийин мен айылга үй тургузам. Дубалын куруп берем байке, деди Сыргак озунуп. Азамат, үйрөн анда. Эми усталарга Сыргактан бөлөк дагы бир бейтааныш адам басып келбейт. Ашыркул аларды жолотпойт. Эми алар обочодон гана карап турушчу болду. Үйү курулбай жатып дубалын курганды биринчи көрүшүм. Саякта баш бар экен, кыйын жигит экен деп койдум, байкалбай жүрүп. Мен да. Биз үй курсак адегенде үйдү кура баштайбыз, жанталашып, эмне тапсак ап келип жыя баштайбыз. Тегеректин баары ачык, коргон жок. Түндөсү ууру келип бир уурдаса, кошуна колоң эртели кеч келип кетип жылышат. Алар да ташыйт. Ооба, үй курулгуча жарымы жок болот. Ал эми Саякты карагын адегенде заңгыратып туруп коргондоп жатат. Анан дарбазасын тургузат, кулпулайт. Күлүчүн Ашыркулдун колуна тапшырат да анан барып кирпичин, жыгачын, иши кылып бардык керектүүсүн анан ташып келет. Эр болсоң уурдап ал, чычкан өтө албайт. Башы бар гана адамдар жасайт муну. Бир кирпич, бир мык уурдалбайт. Бале экен. Бир айдын ичинде мечитке энчиленген жер таш менен коргондолуп, дарбазалары салынып бүттү. Бул бир укмуштай кооз башка дубалдарга заңгыраган бийик коргон болду. Өзүнчө эле Кытайдын чебиндей бекемдиги. Ал эми кооздугу, сымбаты карап эле тургудай. Өйдө төмөн өткөндөр ансыз деле таңыркай, сонуркай, көпкө карап өтүшөт. Кеп кылышат. Таң көрүү, таштын баркын билбеппиз да. Өзүнчө эле алтынга тете болуп кенч жаткан турбайбы бул сайда? Дагы деле жатат, бекер, керексиз болуп жатат. Эми билинди баасы, баркы эми билинди. Көрөсүң кыргызбайлар эми ташты жыйнап сата башташат. Кийин суусун сатышат. Суудан баалуу байлык барбы? Жатпайбы сай-сайлап, талаалап. Ошондо байыбыз. Туура айттың. Айылдыктар айткандай эле болду. Тегерете коргону курулуп, дарбазасы салынгандан кийин машина болуп курулушка керектер ташылып келип жатты. Машина келет, дарбаза ачылат. Машина кетет, дарбаза бекийт. Ичинде кимдер бар, эмне иш жүрүп жатканын сырттан бирөө да көрө албайт. Тоо борунда кой жайгандар гана мечиттин курулушун алыстан көрө алышат. Ашыркул курулушка эч кимди киргизбеди. Бир ирет аким баш болгон райондон жоон топ мыктыларын Саяк менен айыл өкмөт башчысы Намазбек экөө ээрчитип келип көрсөтүшкөн. Мамат Садыкович таң калганын жашырган жок. Мындай мечит райондун борборунда да жок. Коргонун айтып жатам, укмуш турбайбы? Арзан курулду, өзү кандай болот? Ада таш менен турабы? Жок, кирпич болот. Ташты укмуш ойлоп таапсыңар, силердин үйрөнө турган болдук. Канча үйнөн болот? Келгендер таш дубалдарды таңдана карашып, кармалап көрүп, кыдырып жүрүштү. Мамат Садыкович менен Саяк бөлүнө басышты. Келип кетсин деген экенсиз, Мамат Садыкович. Чолоом тийбей жүрүп, бүгүн бардым сизге. Капа болбоңуз. Жок, капачылык жок. Бизге мечит курдуруп бере турган жигитти көрөйүн, таанышайын деген эле ойдо элем. Азаматтык кылдың, рахмат.
Өзүңүзгө керегим тийип калса кубанычта болом. Үй салып калсаңыз усталар бар. Акимдин жүзүндө сүйүнүч байкалды. Ал ушундай учурду самап турган окшойт. Коштоп кетти. Кудай жалгасын андай болсо. Уулум бар. Жаңы эле үйлөнгөн. Бишкектен эски үйдү сатып алып, уратып салып, жаңысын куруп бүтүп калды. Коргону тура элек али күнчө. Дал ушундай кылып таштан кооздоп коргон тургузуп алса сонун болгон турат. Анда камсанабаңыз. Дарегин телефонун бериңиз. Коргону дарбазасы менен даяр болот. Ырас болбодубу? Рахмат. Мен азыр эле ишиме барганда сүйүнчүлөп уулума чалайын. Аты Расул. Расул уулуңузга Саяк байкең барат деп коюңуз, калганын экөөбүз сүйлөшүп алабыз. Мамат Садыкович жаш баладан бетер сүйүнүп, дароо эле Саякка башкача мамиле жасай баштады. Иним деп калды. Курулуш тез темпте жүрүп жатты. Бир ирет жер алдын казып бүтүп, пайдубалдары тура баштаганда маэстро менен өтүкчү түн ичинде эч ким жок кезде келип, долбоору менен кылдат салыштырып текшерип кетишти. Мурдагы курулушчулар кетишип, жаңылары келишти. Мечиттин жер алдындагы бөлмөлөрү тышка чыга турган эшиги күндө болуучу тирликке ыңгайлаштырылган. Бул жерде эч кандай куулук же жашыруун салынган жай байкалбайт. Кептин бардыгы мына ошондой эле. Бир кезде өтүкчү халакеде болуп, анын жер алдындагы бункерине алып баруучу жашырын жолго суктанган. Бул жерде көптөгөн бөлмөлөрдүн ортосунда калган жашыруун бункер укмуштуудай айла амал менен курулмак болду. Бункердин бар экенине шектенип, атайын издегендер да оңой менен таба алыша турган эмес. Анткени анын туш тарабы туюк, ага алып бара турган жол жоктой. Дубалдары бетон, таш менен калыңдалып, андан кийин ага жер алдындагы демейки бөлмөлөр, жайлар салынган. Бункердин бир бурчунан киши саал эңкейип өтө тургандай ноо түтүк тарапка кетип, анын учу тышкары коргондун фундаментиндеги жоон темир түтүккө кийгизилген. Бул башка караан түн түшкөндө кача турган жашырын жол эле. Бункерге жүк алып кире турган негизги жол эч бир жандын оюна келбеген жерден башталат. Ал жеңил машина тура турган короодогу жайкы гараж. Үстү жабык, асты ачык. Жашыруун бул жерге эч нерсе жок. Жайы кышы көрүнөө жер. Короо шыпырган адам, мечитте кызмат кылгандар күндө аркы терки басып жүргөн эле жер. Дал ошол жерден башталат. Бункерге алып бара турган жол. Атайын барып карасаң, жайкы гаражда 1-2 автомашина турган болот. Төр жагында болгону кулагына чейин жерге кирген темир тагара жатат. Ичинде айдоочунун машинеге керектүү шаймандары, майланышкан чүпүрөк, дөңгөлөккө салынуучу резина, камера, дагы ушул сыяктуу көрпай-шөрпайлар. Адамдын көңүлүн өзүнө бурган шектүү эч нерсе жок. Дегениң менен ошол темир тезек жаткан темир тагарада кеп бар. Аны экөөлөп да ордунан жылдыра албайсың. Темир тагараны бул чуңкурга туш тарабына ургулап, зордоп киргизип, кептеп койгондой. Бир караганда ошондой көрүнөт. Ачынында ал атайын бекитилген, байкалбай турган бурамалары бар. Аны бошотуп туруп, 2 адам 2 жагынан көтөрүп, жеңил гана сууруп алат. Асты киши бою чуңкур. Ага шаты менен түшөсүң. Түшүп барсаң, таш төшөлгөн. Сабиз картошка сактаганга жасалган окшойт деген ой келет. Ал жердин бир капталында эч байкалбаган эшик бар. Ошол эшик аркылуу бункерге жол кетет. Ушундай нар көжүктөр катыла турган жайдын сыры. Анын курулушун 2 адам гана чиймеден улам билишет. А берки куруучулар эч нерсе менен иштери жок. Казгыла деген жерин казып, койгула деген жерге темир бетон блокторду коюшуп иш менен алек. Кароолдо турган ашыркулук курулуш иштерине деги эле кызыкпады. Кээде гана терең казылып, жер алды өт-чөт бөлмөлөргө айланганын көрүп таң берет. Таң көрүү, мечит да ушунчалык азап менен курулат экен. Жер алды эле өзүнчө бир кабат үйдөй. Мынчалык бөлмөлөрдүн эмнеге кереги бар? Иш абдан тез темпте жүрүп жатты. Мечиттин имараты турду. Эми ички жасалгаларына жаңы усталар келишти.
Саяк 2-3 күндө бир келип кетет. Усталардын башчысы менен сүйлөшөт. Мечиттин жасалгалап жатканын сонуркай карап турат. Ашыркулга жолугуп аны далга чаап мактаган болот. Азаматсың, мечитке эч кимди киргизбей жакшы кайтарып жатасың. А дегенде каптап киришкен, өзүн катуу эскертпегенде уап-чуап келе беришмек. Булардын келишими бар экен, чоочун адамдарды иш маалында жолотсо, келишими бузулуп чатак чыгат дейт деп жатып тыйбадымбы? Болбосо айбанаттарды көргөнгө келгенде эле келе беришмек. Кийин кароолчулуктан бөлөк бакты да карайсың. Дагы башка иштери да болот. Рахмат Саяк, сага карыздармын. Малыңды багып берем, кайда айдасаң барам. Ашыкпа, сен экөөбүз жазай турган иштер көп алдыда. Кийин жай сүйлөшөбүз. Сен болбогондо куруп бараттым эле. Эч нерсе эмес, оңолосуң Ашке. Сен жөн отурба. Куруучулар кеткенден кийин ордун тазала, чачындыларды жыгачтардын баардыгын чогулт, ыпыр-сыпырларды бир жерге үй, машине бошогондо салдырып талаага төктүрө бер. Аны жасап жатам. Түндөсү тынч элеби? Тынч эле, уктабайм, сакмын. Сак бол, абдан сак бол. Ишенич болбойт, айылдын адамдары азыр ач бөрү. Билем, сен берген пистолетти колумдан түшүрө элекмин. Ой, көргөзбө кокуяны. Эч да, кокус карактаганы келе калышса дегеним да. Саяк бир ирет Ашыркулга атайын айтканы бар. Ыйык имарат курулуп жатат, пейлиң менен иште, таза бол. Айылды билем го, ниети бузулгандар бар, адамды өлтүргөндөн кайра тартышпайт. Корооңдо аларды кызыктырган курулуш материалдар көп болот. Саткын деп келишет, бергин деп келишет. Азгырыла көрбө. Баары эсепте, уят болосуң, ишенимден кетсең жеп аткан наныңдан айрыласың деген. Сатпай калсын, өлөйүн деп турганда атасы ула келип, тамак ашын берген, иш таап, минтип айлыгын алып атса, андай жаман ишке барбайт эле. Ошондо Ашыркулга пистолет берген. Залкайган оор пистолет өмүрүндө колуна алган жарак эмес. Коркпогун, эч кимге айтпа, эч кимге көргөзбө. Түнкүсүн жаныңда болсун. Бул деген өлтүрө турган пистолет эмес, коркута турган пистолет. Үнү кадимки мылтыктыкындай. Кокус бир коркунуч боло калса, алып чыгып ат деген. Кантип атышты үйрөткөн, көрсөткөн. Саяк эчен ирет бекер эскертпептир. Бир күнү эле түн ортосу болуу керек, ай караңгы. Кимдир бирөөлөр дарбазаны чырылдатып калды. Улам чырылдатат. Ким болуп кетти, үйдөн бирөө келдиби деген ой менен тышка жөнөдү. Эшикти ачпай туруп, ким? Мен, Молтой, ач. Туруп эле калды. Молтой, ким эле? Ким бул, кайсы Молтой? Тактап сурады. Молтоймун мен, Сагалынын Молтою. Жүрөгү шуу дей түштү, эстеди. Сагалынын шаарда Молтой деген баласы бар экенин уккан. Көргөн эмес, ал бала жөнүндө жаман айтышчу айылда. Сага ким керек? Сиз, сөз бар, ачпайсыңбы? Бул жакка кирүүгө болбойт. Ач, омей, эмнеге болбосун? Болбойт. Менде кишилер бар. Кимдер алар? Өкүлдөр. Оозуна келгенин ошол болду. Тигил ишенбеди. Ач, сөз бар деп атам. Мен. Сүйлөшөбүз. Болбойт. Анда тышка чык. Айласы кетти, сезип турат. Түн ортосунда кайдагы сөз. Же бул кишини мурда көрбөсө, тааныбаса, бир бале болгону турат. Эмне кылсам, дей берди ичинен, ашыгып. Эмне унчукпайсың, тышка чык, болбосо дубалдан секирип түшөм. Анда чатак болот. Эмне кыласың? Ууру катары кармайбыз, уят болосуң. Анда тышка чык, сүйлөшөбүз. Эмнени сүйлөшөсүң? Ачсаң анан айтам, болей. Эртең менен кел. Телефон шыңгырап, мени чакырып жатат. Мен кеттим. Кетмиш болуп чуркады да кайра бутунун учу менен басып келип тыңшап калды. Сөгүнүп узап кеткенсиди. Телефонду айтканы ырас болуптур. Чуркап барып мунарадан тышты караса, арытада машинанын жарыгы көрүндү. Машина менен келген экен. Жүрүп кетти. Айылды аралап төмөн түз эле чоң жолго кетти. Кооптуу түн болду. Эмнени сүйлөшөт? Бир нерсени сат деп келген болуу керек. Башка эмне сөз болмок эле. Шаардык неме темселеп бул жакта эмне жүрөт? Айылга келчү эмес, туугандарына да келчү эмес. Соо жүргөн жок, жаман ой менен жүргөн болуу керек.
жүрөгү дүпөйүл. Эч кимге айткан жок, ичинде калды. Санаасы санга бөлүнүп, алдыда дагы бир жамандык болчудай сезилип, түндөсү сак уктабайт. Коргондун кай тарабынан түшүп келет деп белгисиз бирөөнү күтөт. Мунарадан түшпөй калды. Ошонун ичине төшөнчүсүн алып барып алган. Кыйшайса азыраак эле кыйшаят, болбосо айлананы карап тирмиет. Бул жерден түндөсү капкаяктагы жарыктар көрүнөт. Айыл алаканга салгандай, кошуна айылдын этеги, андан аркы айылдын жарыгы үрүл-бүрүл. Арадан бир жумага да жетпей болуу керек. Убакыт өттү го, дагы түн ортосу чен. Айылдын аягынан чыккан жарык жаркырап күйүп, бирде жок, бирде даана улам жакындап келе жатты. Ашырбек мунарада карап отурат. Айылдан чыгып келип жарык өчтү. Дарылдаган үнүнөн караганда жүк тарткан машина. Ашыркул бир балени сезгендей тирмиди да калды. Машинеден эки караан узап чыкты. Дарбазаны көздөй келишпей, жарык күңүртийген тарапка кетип баратышат. Жанаша баспай ээрчишип алышкан. Бир убакта даана байкалды, шаты экен. Экөө эки башынан көтөрүп алышыптыр. Дароо эле түшүндү. Баягы молтой болуу керек, тоногону келишти, деди ичинен. Саяк берген пистолет колунда. Денеси дүркүрөдү. Мунарадан түшүп, жыйылып турган тактайларга далдааланып, баягы шатыны жөлөнгөн тушка жакындады. Бир кезде бирөөнүн соройгон карааны көрүндү. Анан экинчиси чыкты да экөөлөп шатыны тартып алышты да Ашыркул тарапка түшүрө башташты. Кудайдын салганын көрдүм, деди Ашыркул пистолетти кош колдоп алдыга сунуп. Баң-баң! От жарк этти. Эки тарап дубалдан ары жалп болушту. Эки караан. Ашыркул чуркап мунарага чыккыча баягы эки караан машинеге жетип калышыптыр. Машина даркырап жулкунуп, артына бурула албай, өчүп, кайра жүрүп, шашып жатышканы көрүнүп турду. Мылтыктын атылышы аларды аябай чочуткан окшойт. Аңгыча жакынкы үйлөрдүн короосунан жарыктар күйүп, бакылдап сүйлөшкөн үндөр угулду. Мечит тарапка келе жатышты. Ой, Ашыркул, ой, барсыңбай? Жүрөгү ордуна келип, келмек тургай эки каракчынын жүрөгүн түшүргөнүнө эрдемсип, колдогу куралдын адамга кубат берген күчүн туюп, өзүн эр жүрөк сезе баштаган Ашыркул эшигин ачып тигилерди утурлай тосту. Бармын. Мылтык атылды, аман эсенсиңерби? Мечиттен атылды окшойт. Эмне болду? Ким атты? Мен аттым. Экөө дубалды ашып түшүп келатышат. Коркутканы асманга атсам качып жөнөштү. Жанагы жүк тарткан машина ошолор окшойт. Биздин балдар эмес, мен машина өтүп баратканда көрүп калдым. Чоочун машина. Ууруга келишкен булар, тоногону келишкен. Мылтыгың бар, турбайбы раз, болбосо соо коймок эмес. Өзүңдү кыйнап, дарбазаны аштырып, машинени айдап киришмек да, керектүүлөрдүн баарын салып кетишмек. Кудай бир сактаптыр, жаныбыз да калсачы. Биз да сак жаталы мындан ары. Мечит биздики да. Алар кажы-кужу болгуча таң агарды. Ошондо барып үйлөрүнө тарашты. Сак болгонум жакшы болгон экен. Эгер көрбөй калып жаныма келгенде пистолет жардам берет беле, ай ким билет, кыйын болмок, деп күбүрөп баратты Ашыркул. Мечит курулуш бүтүптүр. Жума күнү салтанаттуу ачылышы болот деген кабар көк дөбө гана эмес, кошуна айылдарга да жеткен экен. Айтылган күнү эртелеп ал жактан да убап-чубап келип жатышты. Бир кыз күйөөгө чыкса, 40 кыз түш көрөт болуп, булар да өз айылдарына мечит курулса деп самай башташкан эле. Мечит жарашыктуу, көрктүү эле. Өзү заңгырап аябай чоң да эмес, кичине да эмес, чакан мечит. А бирок короосу аземделип, көркөм тургузулган таш коргону мечитке бөлүнгөн бардык жерди курчап тургандыктан алыстан көрүнүшү абдан сонун. Айылдан өзүнчө бөлүнүп, өзгөчөлөнүп көргөн адамга көпкө чейин кызыгып карагыдай. Жолдон өтүп бараткан жолоочуну өзүнө тартып чакырып турган өзүнчө эле керемет. Мындайды чүй боорунун башка жеринен кездештире албайсың. Мечиттин айланасы бака-шака үндөргө толуп, убакыт өткөн сайын элдин карааны калдая баштады. Экиден, үчтөн жоон топ болушуп, жөө келе жаткандар атчан, эшекчен, арабачандар. Жеңил машиналар, жүк тарткыч машина, атүгүл
тыртылдатып чөп тартып жүргөн тракторго отурушуп, жогорку айылдаш чабыкчылар келе жатышты. Чуу түшүп, колдору менен кармалап көрүшүп, кыдырып басып жүргөнү канча. Дарбаза кенен ачылып, кызыл тасма тартылып тургандыктан келгендер тартип сактап ичине кирип барышпай сыртта бак түбүн көлөкөлөшүп, суу боюнда серүүндөшүп, көк майсан чөпкө уй-мүйүз тартышып, баарынын көңүлдөрү көтөрүңкү, үндөрүндө шаттык бар. Мечиттин биринчи ирет көргөн кошуна айылдыктардын эки сөзүнүн бири мечиттин кооздугу, дубалынын укмушу жөнүндө болуп жатты. Ал эми күн сайын бул жерди бир карап кетип жүрүшкөндөр көктөбөлүктөрдүн кеби бөлөк. Карылары өздөрүнчө көк майсан түзөнгө отурушуп алышып, узак сөзгө алышкан. Алардын кебин жакшы көргөн орто жаштагы жигиттер да бар. Эки абышка бир нерсе жөнүндө кызуу талашып жатышты. Бири айылдын молдосу Мансур, экинчиси Мисирбек карыя. Тарыхтан сабак берип келген эски мугалимдерден экөө тең. Экөөнүн талашы Ыбрайым пайгамбар курмандык чалуу жөнүндө болуп жатты. Мансур молдо чала сабатмалдуу болгондуктан анын айткандарына айылдагылар көп ишене берчү эмес. Ошондуктан кээде молдо менен тартынбай эле талашка чыккандар көп. Экөө бир сөзгө келишпей талашкандан тажай башташканда ула аксакал ортого түштү. Экөөң тең токтой тургула деди. Эми мени уккула. Ыбрайым пайгамбар туурасында мен уккан маалымат экөөңкүнөн алда канча кеңири. Сөз тыңшагандар кулактарын түрүп калышты. Арткы жактан бирөөнү заңкылдатып чакыра баштады. О, таалай, таалай, ой, бери бас! Ула абам кызыкты айтып баштады. Ыбрайым пайгамбардын бир эмес эки аялы болгон экен. Айтып атасыңар, бир эле аялы, бир баласы болгон деп. Жок, эки аялы болуптур. Улуу аялынан Сара. Андан улуу аялынын аты Сара. Андан бир бала, Ыса. Ошондо баласы Ыса 9-10 жашар. Ыбрайым пайгамбар жүзгө чыкканда төрөгөн экен Сара. Жарыктык ошол убакта да балалуу болгон экен, сөздү бөлбөгүлө. Экинчи жаш аялынан дагы бир баласы болгон, анысы Исмайыл. Ал улуусу болуп 14-15ке чыгып калат. Эки баласы тең акылдуу, зирек, билимге кызыккан, аскер оюндарын ойногон, атта жүргөндү жакшы билген, жаа тарткан, кылыч чапкан балдар. Ыбрайым балдарына билимди өзү берген. Математика, астрономия илимдерин үйрөтө баштаган. Экөө тең айтчу экен, кыйынчылыктан качканыңар Кудайдын каалоосуна каршы болгонуңар деп. Балдары атасынын айткандарын эки кылышчу эмес экен. Аялы Сара Ыбрайымдын кийинки аялынан төрөлгөн баладан корко баштайт. Эр жетип чоңойсо, атасынын көзү өтсө, менин балама бийлик бербейт, күн көрсөтпөйт. Баламдын кендирин ошол кесет деген жаман ойдо болот. Кабагы ачылбай басса турса силкине баштайт. Акыры оюндагысын Ыбрайымга айтат. Энеси экөөнү кетиргин, башка өлкөгө барып күн көрүшсүн, бул жерде турушпасын дейт. Ыбрайым пайгамбар көпкө ойлонот. Аялынын баштаган чыры акырында жакшылык менен бүтпөсүн сезет. Баласы менен аялын чакырып, батасын берип, Алланын сынагына чыдагыла, акыры жакшы болот деп чөлгө узатат. Ыбрайым ошентип жалгыз баласы менен калат. Акыркы убактарда Ыбрайым элге кызмат кылганды унутуп, элден алыстап, баласын гана ойлоп, анын жанынан чыкпайт. Өлөрүмө аз калды, балама көзүм өткүчө билгендеримди үйрөткөнгө үлгүрүп калсам экен деп шашылат. Ушул балам ордумду басат, эл башкарат, жол башчы болот деп үмүт кылып, баласын бөтөнчө жакшы көргөн, сүйгөн. Алла Таалам болсо бардык адамдарды жакшы көргөн. Алардын ичинен Ыбрайым пайгамбарды өзгөчө. Ошондо периштелер Кудайдан сураган дешет. Эмне үчүн сиз Ыбрайымга өзгөчө ыклас мамиле кыласыз деп. Кудай айтыптыр. Ыбрайым мага берилген адам, ал менин айткандарымды эч качан эки кылган эмес. Анда периштелер, сынап көрөлү, Ыбрайым эң жакшы көргөн баласын Ысанын курмандыкка чалсын. Чала алса, анда ал чындыгында сага берилген адам деп азгырат имиш. Ыбрайымга ошондо көктөн үн угулат. Ой, Ыбрайым, сен ыйыктоого балаңды алып барып курмандыкка чал, Алланын буйругу бул, дейт. Ыбрайым ошондо сакалына жашын куюлтуп боздоп ыйлаган. А бирок Кудайга каршылык көрсөтпөгөн,
жанынан артып көргөн баласыны түшүнүп атасына «Ата, бекемирээк байлаңыз» деп дем берген дейт. Ыбрайым жалаңдаган бычагын алып чыгып баласынын жүрөгүнө матыраарда көктөнүүнү угулат. «Ыбрайым, токто! Кудай ырайымдуулук кылды, баланы жөн кой» дейт. Ошол замат алдында чыгырык мүйүз көк кочкор пайда болот. Ыбрайым баласынын ордуна көк кочкорду курмандыкка чалат. Ошондон тартып Кудайга берилгендикти билгизип, курмандыкка мал союлуп калган эмеш. «Баракелде, ула аксакал, сиз эле молдо болуп албайсызбы?» «Жок, болбойт», деди ула күлүп. «Менде билим жок, силерде тартип жок. Анда талашыңар бүтпөйт». Сөз кызыгына бата баштаган эл эми күлүк таптагандарга өтүштү. Ошол учурда булардын маңдайында аспабын көтөрүнүп, колуна микрофон кармаган сары жигит келе калды. «Кыргыз радиосунан болом, сиздерде суроо менен кайрылайын дедим эле». «Кайрыл, балам, кайрыл. Атыңыз ким болот?» «Шабыралы». «Сиз Кудайга ишенесизби?» «Ишенем». «Куран окуганды билесизби?» «Арбактарга багыштап, кулкулдап аттуу окуй алам». «А сизже?» «Жок, мен үйрөнө элекмин». «Үйрөнөсүзбү?» «Үйрөнө деле албайм го, тилим бурулбай калды». «Сиз ким болосуз?» «Үмөт деген абышкамын». «Намаз окуйсузбу?» «Үйрөткөн киши болсо окуйт элем, карыганда эрмек да». «Эрмек кылыш үчүн окуйт экенсиз да». Бекер жүргөндөн көрө. «Сиздин атыңыз ким?» «Чыңоор». «Чыңоор аксакал, Куран жөнүндө эмне айта аласыз?» «Ыйык китеп». «Ыйык болгондо кандай ыйык?» «Кудай жиберген китеп». «Эмне жөнүндө айтылат анда?» Балам, аны молдодон сура. Биз Кудай деп жүргөн мындай эле кишибиз, кайдан билели?» Журналист Улага кайрылды. «Аба, сиз ким болосуз?» «Ула». «Атыңыз Ула?» «Ооба». «Аба, мен ошо баятан бери бул жерде эл менен сүйлөшүп жүрдүм, жаштар менен, балдар менен, энелер менен, сизге окшогон карылар менен. Байкасам бул айылда динге кызыккан, намаз окуп, Куран билгендер деле жокко эсе окшойт. Андай болгон соң сиздерге мечиттин эмне кереги бар? Сиз кандай ойлойсуз?» Ула ойлонуп калды. Дароо жооп бере койгонго жүйөлүү сөзү даяр эмес эле. «Жигит абышканы кыйнабайын деди окшойт, жооп бербей койсоңуз деле болот», деп микрофонун алыстатып баратат. Ула токтотту. «Шашпа, балам, жообун уккун. Мечит керек го, керек болбой коючу беле». «Эмне үчүн керек?» «Адамдардын башын бириктиргенге керек». «Ачыгыраак айтсаңыз?» «Бүгүнкү күндө адамдардын баштары оңой менен бирикпейт. Адамдар жай отуруп сыр чечишип, маек курганды унутушту. Бири-бири менен ой бөлүшүп, ичиндеги ой санаасын, кубанычын же жүрөк дүпөйүнүн айтышпайт. Адамдар бири-биринен алыстап баратат. Бул жаман көрүнүш». «Ойлоруңуз кызык экен. А сиз мечитке келесизби? Намаз билесизби? Куран окуйсузбу?» «Жок, балам. Биз совет доорунда атеист болуп, коммунист болуп жүрүп жаштык курагыбыз өткөн. Динге кызыкпадык. Ошондой болсо да мен мечитке дайым келем деген ниетим бар». Себеп жана суроо берип атпайсыңбы? Куран жөнүндө эмне айтасыз деп. Куран бул дүйнөдөгү али күнгө чейин ачылбай келе жаткан табышмактуу, сырдуу ыйык китеп. Ким жазган? Эч бир жан билбейт. Нечен деген кылымдар өттү угушумда. Куранды бир дагы сөзү, үтүр чекити өзгөрүлгөн эмес. Жаралган боюнча кол тийбегендей сакталып келет. 1000 эмес, миллион жолу кайра басылса да эч бир сөзү өзгөрүлбөгөн. Ал эми Библия канча өзгөрүүлөргө туш болду? Бүгүнкү күндө көп жерлерин чаташкан ажырым ойлор бар, деп изилдеген окумуштуулар айтып жатышпайбы? Ал эми Куран башка тилге которулбайт, аны бир дагы акылман которо албайт. Куран башка тилдерде түшүндүрмө, баяндама түрүндө гана которулушу мүмкүн. Касиетинин бири ушунда. Мен мечитке барып Куран жөнүндө билгим келет. Андагы жазылгандар жөнүндө билимдүү молдодон алгым келет. Рахмат, аба. Токто, балам, шашылбай оюмду аягына чейин ук, деди Ула жигитти кое бербей. Айтыңыз. Ойлоп жүрбө, мечит ачылса эле айылдын кары жашы дебей эле Кудайга жалынып 5 убак намазга жыгылып жатып калышат деп. Жок, андай болбойт. Андай болууга али көп убакыт бар. Мечитке биз жүз көрүшкөнү, ал жай сурашканы барабыз. Адамдык парз, адамдык жоопкерчиликти, ата журт алдындагы адамдык жооптулукту,
Бири бирибизге эскертүү үчүн барабыз. Ата бабаларыбыздын калтырган мурастарын унутпоо үчүн барабыз. Мен балам, балдардын алдында айтаарым көп. Көптү көрүп билдим. Мен балдарыма насаат айтканы барат элем. Мечит адамдын адамга болгон ишенимин арттырган, адамгерчиликтин абийирдин ыйык журту деп эсептейм. Ула сөзүн аяктады. Жигит дали микрофонду оозуна кармап турат. Ула күлүп жиберди. Бүттүм балам, ансыз да ашыкча сүйлөдүм окшойт. Рахмат аба, сиз дагы сүйлөй берсеңиз болмок. Жигит өкүнгөндөй асынган аспабын жыйнаштыра баштады. Абышкалар Уланы кайра ортого алышты. Мечит ачылгыча биздин молдо сен болосуң. Кылжың-кулжың сөз уккуча Уланын бир кебин уксаң узун сабак. Улаке, эми баягы кер кашкадан кеп сал. Ооба, жана баштап келатсак тиги радиодон келген бала ортодон жулуп кетпедиби? Шергазыны айт, Улаке, Шергазыны. Ула көңүл сүнбөдү, кол шилтеди. Көп эле айттык Шергазыны. Кызыгы барбы? Сиз айтсаңыз дайыма кызыктуу да. Кожоналы деген карыя жигитти коштой үн катты. Ошо сен айтып жүргөн Шергазы Саяпкердин бир эле жолку окуясы. Саяпкерлик деген эмне экенин абдан даана ийгенелеп турат. Айта отур Ула, күлүк таптайт элем дегендерге сабак болот. Дагы бир тобу жаалап кетишти. Туура айтат, Шергазыны Уладан кызык айтканды угай элекмин. Мен дагы. Райондон чоңдор келгиче Шергазыны угуп отуралы. Бардыгы Уланын оозун карап кеп күтүп калышты. Ула, жанды койбодуңар дегендей башын чайкап баянын баштады. Байтик Баатырдын керкашкасы Саяпкер Шергазы туурасында көп эле жерде айтылып жүрөт. Айтылса деле эл тажабайт, уга беришет кызыгып. Ушунда бир сыр бар го деп ойлойм. Азыр деле саяпкерлер бар. Күлүктөр чабылып, ат жарышы болуп жаткан соң алардын саяпкерлери бар да. Угушумда азыркы саяпкерлер жөө-күлүк спортсмендерди машыктыргансып, секундомерин колуна кармап, күлүгү стадионду айланган сайын убактысын эсептеп турушат дейт. Күлүктү кандай таптайт? Ар бир саяпкердин өз иши деңизчи. Заман башка, илим техника башка дегендей. Азыркы саяпкерлердин күлүк таптаганы да башка. Ал эми Шергазы сыяктуу саяпкерлердин күлүк таптагандары таң калаарлык, сырдуу да, табышмактуу да болгон. Шергазы күлүгүнө адамча сүйлөгөндөй сүйлөчү дешет. Сүйлөшчү экен. А киши күлүктүн баскан турганын, анын ал-акыбалын, басып бараткан табышынан анын абалын туюп турган. Күлүк да саяпкердин эмнени каалап турганын, эмнени талап кылып жатканын сезген, түшүнгөн. Атүгүл а кишинин көңүлү ачык, санасы тынч экенин же бир нерсеге кыжаалат, көңүлү аларды болгонун жаныбар сезип койгон. Күлүк аттар абдан акылдуу болушат. Муну айтып жатканым илгерки саяпкерлер күлүктүн ички дүйнөсүн сезген, билген адамдар болгон. Ошол эле учурда күлүк да өз ээсинин кулк мүнөзүн жакшы билген, ага ишенген, берилген. Башка адамдарды өзүнө жакын жолотпогон, алардын талабына баш ийбеген. Саяпкер менен күлүктүн ортосунда таң калаарлык ички байланыш, өз ара түшүнүк, ишеним болгон. Эң башкысы саяпкердин тубаса мал доктурлук күчтүү адистик касиети болгон. Ал малдын ичек кардын, өпкө жүрөгүн, сөөктөрүн, мурундарын рентген нурлары көргөзгөндөй туя билген. Нака саяпкердин сырдуулугу, касиети мына ушундай болгон. Эл оозунан түшпөй аңыз болгон байыркы Толубай сынчы, кечеги эле Шергазы мына ушундай өнөргө ээ адамдар. Шергазынын мыкты саяпкер экенин Байтик Баатырга аш берилгенде күлүктөр чабылып, кер кашка баш байгени алганда билинет. Ал мындайча болгон экен. Ула кебине кызыгып калган эл эми оңтойлоно отурушуп мурдагыдан да кунт кое кулак түрүп калышты. Кер кашканы суу самырга чыгарып жиберишип, күлүккө көңүл бурган эч ким деле болбой калган кези экен. Качан гана Байтикке аш берилмей болуп ат чабыш туурасында кеп козголгондо Баатырдын уулу Байсал жигиттеринин бирин суу самырга чаптырат. Тезинен барып кер кашканы кармап алып кел, жарышка салабыз дейт. Жайлоодо ээн эркин жүрүп, элирип калган күлүктү алып келишет. Ошондо аштын болоруна болгону бир ай гана калган.
Байсал Шергазы саяпкерди чакыртат. Шергазы келип кер кашканын караса, ат чөйчөгү ала семирген экен. Башын чайкап туруп, анысын Байсал жактырбайт. Эмне башыңды чайкайсың? Семирип кеткен турбайбы? Семирсе эмне экен? Табына келиши кыйын, бир ай убакыт абдан аздык кылат. Эй, Шергазы, сен башты көп оорутпагын, алгын атты. Баш байгени алып бересиң, алып бербейт экенсиң, соо калам деп ойлобо. Намысты алдырганың өз башыңды жутканың, сөз бүттү. Байсал силкинип корчоңдоп басып кетет. Шергазы байкуштун заманасы куурулуп, аргасы түгөнүп, кер кашканы жетелеп үйүнө келет. Көзү жетип турат, табына келтиргенге үлгүрө албайт, анткени убакыттар. Ошентсе да үмүттеген кургур кыйын да. Жан үрөп көрөйүн, а балким деген үмүттү жөлөк кылып, түнү күнү тынчтык жок, түнү уйку жок. Күндө 2 мал суутуп, терини алып, күлүктү таптайт.